кийинки ЖРТда келе турган тема бул зат жана анын курамы байланышы. Кээ бир нерселерди байкасаңар биз өз колубуз менен жасап алабыз. Мисалы, максымды биз өз колубуз менен жасайбыз. Бул табияттан жаралган нерсе эмес. Мисалы, сүт табияттан жаралган нерсе болсо, максым бул адамдын колу менен жасалган нерсе. Максымдын курамына сөзсүз түрдө талкан, май жана суу кирет. Ал эми чопо идиштин курамына сөзсүз түрдө чопо жана суу кириши мүмкүн. Андыктан азыр баары түшүнүктүү болуш үчүн биз көнүгүүлөрдү иштейли. Кымыз сүт деген бизге аналогия берилип атат. Бул жерде кымыздын курамы сүт деген түшүнүк бар. Кымыздын курамына сөзсүз түрдө сүт кирет. Балким ал уй кымыз болсо деле же жөнөкөй кымыз болсо деле анын курамында сөзсүз түрдө сүт болот. Эми А вариантын карайлы. А вариантында алманын курамы данеге эмес, бул анын уругу десек болот. Демек, бул вариантыбыз четтетилет. Б варианты килем кийиз. Килемдин курамы кийиз болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде килемдин курамы ал жиптен токулушу мүмкүн. Андыктан бул вариантыбыз дагы четтетилет. В варианты чөбөгө каймак. Чөбөгөнүн курамында сөзсүз түрдө каймак бар. Себеп дегенде биздин чөбөгө бул каймактан жасалат. Каймакты сызгырып, анын негизинде чөбөгө жасалат. Ошондуктан эталондук жупка туура келет. Туура байланышын, туура белгисин коебуз дагы. Ал эми Г вариантында жип кездеме деп турат. Бул жерде байланыш бар, бирок экөө оруну алмашып калган. Ошого байланыштуу бул вариантыбыз дагы четтетилет. Бизде туура байланыш бул чөбөгө жана каймак. Өзүңөр байкагандай, кийинки көнүгүүдө курут сүзмөдөн жасалат. Ал эми бизде варианттарда бул эталондук жуп. Ал эми бизде варианттарда алма варенье варианты берилген. Бул жерде иреет сакталган эмес, тескерисинче варенье алмадан жасалышы мүмкүн. Андыктан бул вариантыбыз четтетилет. Б вариантында томат жана помидор. Томат помидордон жасалат. Демек, биздин эталондук жупка окшош. Азырынча туура деген белгини коюп турабыз дагы. В вариантын карайбыз. Камыр, манты. Бул жерде да иреет сакталбай калган. Себеп дегенде манты камырдан жасалат. Демек, бул вариантыбызды четтетебиз дагы. Г варианты төшөк кебез. Ооба, төшөк кебезден жасалат. Бирок бул жерде четтетебиз, себеп дегенде биздин эталондук жупка туура келбейт балдар. Эмне үчүн? Себеби курут сүзмө бул биз тамак ашка кирет, бул тамак ашка кирбей калат. Демек, бул четтетилет дагы. Бизде туура вариант томат, помидор. Дагы бир байланышты карасак болот. Өзүңөр билгендей, курут сүзмөдөн гана жасалат. Бир гана сүзмөдөн гана курут жасалат. Ал эми бир помидордон гана томат жасалат. Негизги курамы томат, куруттун негизги курамы бул сүзмө. Ал эми төшөк кебезди карай турган болсок, бул анын негизги курамы эмес. Анын сырты болушу мүмкүн, ичи болушу мүмкүн. Ошондуктан биз Б вариантын туура деп эсептейбиз. Анын үстүнө азык түлүккө кирет.